Аман Саспаев, татым туз. Суу айрыгына жакын саздака чыккан кыяк чөптү ыктап, жалгыз түтүн кыргыз жашады. Эзелтен эле жергиликтүү дыйкан уйгурлар конуштеп, төшкө такай соккон корук тамдын калдыгынан башка ал жерде дагы бул күнгө чейин 4 түтүн уйгурдун эски тамы сакталып калган. Уездик шаар мындан алысыраак жерге жайгашкан. Бирок көндүм адат катары ага каттаган жөө базарчылар көп деле кыйналуучу эмес. Элдин айтымына караганда, илгерки бир жылдары көл кыргыздары ушул жака ооп келип кайткан имиш. Ошолордон Келгинбай аттуу бир түтүн кыргыз ушул жерди мекендеп калыптыр. Ал кездерде Келгинбай 30'дун орто белине келип калган жигит экен да. Оор келте оорусуна кириптери болуптур. Сапарга шай келбегендиктен анын зайыбы Оймокчон элден бөлүнүп, күйөөсүн айыктырып кайтууга бел байлайт. Ошентип алар чет жердин мекендөөгө аргасыз болушат. Келгинбайдын туугандары ыгым-чыгым кепин акыретин даярдап берип: Ой, мончок. Эрдеп этегинен кармап калдың. Кор болбоссуң. Ата бабаларыбыздын арбагы колдоп, эрди элине кош деп чуркурап бата беришет. Келгинбайдын тагдыры Оймокчонго тапшырылгандан кийин кайнатасы сакалынан жашын куюлтуп туруп, көптүн алдында мындай деди: жар дүйнөдө көргөн жалгыз оорум эле. Ал сага аманат. Мага топурак өз эл, өз жеримден буйрсун. Карып калган кезимде Кудай элден ажыратпасын. Неберемди энеңдин этегине салып бер балам. Жыттап жүрөйүн. Оймокчон эмчектеги баласын кайненесине карматып, көз жашын элден жашырып сыкты. Могу түйүнчөктү катып кой. Ары бурулуп кетсе, сууга эзип оозун атамыз. Айгып мал болуучу болсо, колуна бер. Сүрдүккөн кыргыздар жөө жалаңдап мекенине сапар чегишти. Өңү көгүлтүр тартып, ээрди кеберсип, чыңалып омтогон Келгинбай жан күйөрү жалгыз Оймокчондун колунда калды. Оймокчон жанын сабап, сыркоолу күйөөсүн тегеренде, койгулт көзүнөн жаш мөлтүлдөп, күйөөсүнүн башын кучактап, талай түндөр уктабады. Алектүү күндөр өтө берди. Чачы жылма түшүп, жаа кети шылына баштаганда Келгинбай эсин жийди. Күнүнө бир чайдөз кайнаган суу ичип, тамыры тышына тепкен ичке манжаларын карап коюп, төшөктө узак жатып калды. Оорунун зардабынан абдан арылып, тамакка табити козголгончо 2 ай өтө чыкты. Ал абдан айыгып, элине кетмекчи болгондо өтө кеч калган эле. Чек ара бекиди. Келгинбай мыйзамга баш ийди да, ушул суу айрыгына 4 тамдын башын курап, аргасыз узак жылдар жашап калды. Ортодон 30 жылга жакын убакыт өтүп, Келгинбай абышка атанган кезде анын башына арылгыс оор кайгы түштү. Коменданттык желдеттер бийлеп турган караңгылык жылдары калың журтка келте оорусу тарады. Өлүм житим көп болду. Уездик шаардын тегерегиндеги дөбөлөр
қалың мүрзөге айланды. Өлім күчөгөн сайын замбилге салынған өлүктү эки киши көтөрүп чыгып, туш келди жер казып көмө башташты. Кепиндик ак табылбай жууркандын шейшебин иштетишип, элде шейшеп аттуу жоголгон соң кээ бирөөлөр камыштан токулган бойрого ороп, кээ бирлери жаш бедеге ороп көмө турган болушту. Бул аламат ыйык динге да таасирин тийгизди. Назир чырак көңүл айтуулар мүлдө унутулду. Дал ушул оор апат Келгинбай чалдын кемпири Оймокчонду жалмап жолго түштү. Шордуу чал кемпирин шейшебин ороп көмдү. Көр казып жан баккан киши менен чалдын кошунасы жана өзү болуп Оймокчондун сөөгүн 3 эле киши жерледи. Кемпирин көп топурагын чочтой тумуш болгондон кийин ал мөрзөө башында күңгүрөнүп узакка отурду. 40 жылга жуук бирге жашаган жары менен түбөлүккө коштошуу оңойбу? Жан шеригинин бүткүл жоруктары чалдын көз алдынан биринен сала бири өтүп жатты. Элден бөлүнүп жалгыз калгандагы Оймокчондун кайраты, жубайы үчүн өзүн курман кылган мээрими чалдын сай сөөгүн сыздатып жаткан эле. Чындыгында эми ал жалгыз кемпири менен гана эмес, жашоонун жылуу койну менен да коштошуп жаткан. Чал кайратына келип, топурак башына турган соң этек жеңин кагып, чолок жашын алаканы менен аарчыды да үйүн көздөй басты. Келгинбай кайра келген соң үйдүн 4 бурчуна көз таштады. Адегенде эле анын көзү казыктай илинип турган кемпиринин көк мата көйнөгүнө түштү. О жараткан. Жалганда менден шордуу бар бекен. Элди жутуп жаткан кезде менден несине тартынды экен деп ойлоду чал. Ушул суук көрүнгөн үйдө эми өзүнөн башка эч ким жок экенин эсине алганда, байкуш чал үн чыгарып боздоп кое берди. О кудурет, тарт аманатыңды. Эми коркулай көрбө. Чал көзүнүн жашын сакалынан куюлтуп, ээн үйдө узак ыйлады. Бото сөлгөн каймал гана ушундай боздомок. Эгер кишилерде үмүт деген нерсе жок болсо, анда эч кандай кайрат, жашоого умтулуу болмок эмес. Өмүр өзүнүн канчалык кайгы касиретин берип койсо да, кишилик үмүт менен убакыт алдына алар ар качан дармансыз. Келгинбай чал өзөгүн өрттөгөн дартты көз жашы менен жууп кетиргенсиди. Аздап бою сергип, эс токтотуп, өзүн өзү жубатты, өзүнө өзү көңүл айтып, кайрат берди. Ар кандай бактысыз кишилер да өзүнүн тиричилиги жөнүндө ойлонбой койбойт эмеспи? Келгинбай чал да болумсуз оокатына көз кырын салды. Үй ичиндеги чачылган бирдемкелерин жыйнап эски куржунга шыкап таштады. Анан дагы бирдемелерди иштемиш болду. Үй ичин жыйнаган соң жаман талпагына жайланып отурду да, чөнтөгүнөн кичине түйүнчөк алып чыгып, чебердеп чече баштады. Түйүнчөк ичинде бармактай туз бар эле. Келгинбай тузду алаканына салып, бир нече ирет тилин тийгизип, шербеттүү даамдан бетер тузду шилекейинин кумарлана чутту. Эчең кыйын кыстоо көргөн учурларда ушул бармактай тузду жалап, медет таап, кам көңүлүн жоготконго алганда, өз жеринин бир татым тузу Келгинбай чалдын өмүрлүк колдоочусу, үмүт менен ишеним берүүчүсү, сагынуу менен кусалыктын таркатуучусу болуп калган. Ата конушка кайта албай, чет жерде аргасыз жалгыз түтүн калгандан кийин Оймокчон бар болгону бир кыз, 2 эркек төрөдү. Анын экөө
жерге көмүлдү да тагдыр касіреттүү чалга эрмек болсун деп бирин тирүү калтырды. Баланын аты Эшбол эле. Ал уездик шаардан окуп жүрүп, мугалим болгон соң башталгыч мектепке иштей баштады. Бирок 3-жыл эле комендандык полиция жагынан кармалып түрмөгө жабылды. Ошондогу анын кылмышы өзүнүн ата мекени жөнүндө балдарга 2 жолу өз түшүнүгүнчө аңгемелеп берген. Совет жеринде силердей балдар жайкы дем алышта Кырым деген жерге барып ойношот, моюндарына кызыл жагоо байлашат деген бул дагы жаш мугалимдин журналда гана көргөн сүрөтүнөн түшүнүк эле. Комендандык тыңчылар ошол учурда дал эле ошондой сөздөрдү айткан кишилерди издеп, ал жөнүндө маалымат жеткирип, бул кесибин күн көрүүнүн айласы кылып алган. Эшбол Совет эли жөнүндөгү ошол лекциясынан кийин 5-күнү түн ичинде куралдуу желдеттер жагынан ойготулду. Ал кезде майда элдерден эң жетилгени эле мугалимдик мансапка ээ болчу. Бирок ошол кызматтын өзүн комендандык Кытайлар иштей албаган үчүн гана өз улутунан коюлуучу. Малыңарды багып, эгиниңерди салып жашай бербейсиңерби? Мектептин силерге кереги не? Адамдар агартуусуз деле өмүр сүрүп келишкен. Деген үгүттөр ачыктан ачык айтылуучу. Мугалимдер үчүн кадам сайын курулуу капкан бар эле да. Чанда бирөө болбосо көп мугалим ага түшүп турган. Алардын ордуна тажрыйбасыз, билимсиз чаламолдолордон коюлуучу. Комендантчылар беттерине кармаган эл агартуунун иштерин ушундайча тескери кетирген эле. Түн ичинде мугалимдин үйүн көздөй куралдуу желдеттер басты дегиче, ал шорок аткан мугалим иссиз жоголуп да тынуучу. Комендандык желдеттер кирип келгенде, Келгинбай чал баласынын түрүү айрылаар сааты түшкөнүн сезип, аны окутканы үчүн өзүнө наалат айтып, төшөгүндө үнсүз отурду. Желдеттер машкедей шимшип, үйдөгү кагаз бүткөндүн баарын чогултуп алышты. Андан кийин болсо адаттагы буйрук. Тур, кийин. Офицер бул 2 сөзгө канык эле. Эшбол шаша койбоду. Жайбаракат кийинди. Ал өзүнүн мугалимдеринин артынан барса келбеске кетип жатканын тымызын сезген болуучу. Мен эми жарык дүйнө менен коштошуу үчүн азыркы сааттан баштап кайрылып келе албас жерге баруу үчүн даярданып жатам деп ойлоду. Кантсе да ал кийимин кийип болуп, эшикти көздөй басты. Төшөктөн башын чыгарып өлүктөй сулуп жаткан шордуу оймокчон бышактап эба кыйлап жаткан эле. Эшен, деди Келгинбай чал шашып. Ал баласын ушундай атап эркелетүүчү. коя тур. Жанатан жүрөксүп жаткан байкуш эне чалынын үнүн медет кылып чыңырып жиберди да чуркап жетип Эшболдун мойнуна тарамыш колдорун ороп калды. Үйдүн ичи эми киши чыдагыс зар менен муңга толуп чыкты. Кайраттуу чал ары карап көз жашын аарчыды. Эшбол да кайраттуу, нары эстүү жигит болгон. Кандай учурда эмне кылаарын жакшы билүүчү. Кагылайын энеке. Ыйлаба. Жаным аман болсо кайра келем. Деп энесинин көз жашы менен жуулган бетинен чопулдатып өбө баштады. Курган эненин ого бетер мууну бошоду. Кой. Муу жүнү бош Кудай урган десе. Амандыгын тиле анын. Келе. Жаңгы түйүнчөгүн гана. Туздан улук эч нерсе жок. Туздан буйруп калса кайра келер бардыр. Келгинбай чал сакалынан ылдый жаш куюлтуп туруп сүйлөнүп кое берди. Бирок түйүнчөгүн купуя жеринен өзү туруп барып алды. Эшен, деди чал колу калтырап.
Mına bul tuzdan bir kemirip alıp tatıp жүрчү. Ata babamыздın bunu uşul tuz menen katkan. Öz jeriңдин tuzu. Ушул сөздөр оозунан чыккандан кийин чалдын өз көңүлү да ток боло түштү. Чыны менен эле касиеттүү туз. Эш болду, кайда жүрсө да колдоп, кайра алып келчүдөй сезилди. Эш бол ажырашаар алдында атасынын ишениминен аттап кеткиси келген жок. Тузду колуна алган соң четинен бир кетип алып, оозунда калган күбүнчүгүн тилине салды да жутуп койду. Шордуу эненин колу али да Эшболдун мойнунда болчу. Бала ыйлап турган энесин өзүнөн алыстатып, жашын алаканы менен аарчыды да гоминдантчылардын алдына түштү. Бутун зорго шилтеп, босогодон аттады. Үйдө калгандардын боздогон үнү кыйлага угулуп турду. Ошондон бир жыл өтүп эле уездик жер чөлкөмүндө жугумтал келте дарты тарап, адамдар табыгый набат боло баштады. Мына эме курган Келгинбай боорукер кемпири оймокчонду келте дартына берип салып, аңгыраган жер тамда жалгыз өзү калды. Чал кемпирди көмүшкөн уйгур кошунасынын үйгө киргенин да сезбестен чөгүп отурган. Кошунасы да өзөңдүү, кара сакал мээримдүү киши эле. Элехмелелла. Деди кошунасы чөк түшүп отура кетип. Кайрат кыл, Келгинбай. Кордукта кордук мал жоктугунда эмес, баш жоктугунда көрүнөт. Кудайым Эшболуңду көрүүгө насип кылгай. Колдо өскөн бала эле аман болсо, кырсыктан тышкары болсо, күндөрдүн биринде шипетип кирип келер. Кайрат кыл да сууңду кайнатып ичип, белиңди бекем бууп, жалгызыңдын амандыгын тилеп жүрө бер. Кир когуң болсо, биздин бала чакага чайкатып аларсың. Өлгөндүн артынан өлмөк жок. Ырыскың көтөрүлсө, элиңе барып да кошуларсың. Келгинбай чал ичи толгон кайгы менен ушул сөздөрдү угуп отура берди. Бактысыздыктын да өзүнчө чеги бар. Кезеги келгенде алда өз эрки менен бакытка ордун бошотуп бермек. Өмүрдүн бир сыры ушундай. Келгинбайдын кемпири өлгөндөн кийинки жылы кырдаал таң калгандай өзгөрүп чыга келди. Ыза менен кеги чегине жеткен аз улут калкы улуттук эзүүгө каршы көтөрүлө баштады. Гоминдантчылар сепил согуп ийнине кирген жылаандай бекиништи. Бирок тарыхта калктын күчүн эч качан да коргоп тосуп калган эмес. Буту менен басып, мурду менен тынгандын баары күрөшкө аттанды. Айры чокмор көтөргөн калк тобу жаңыча куралданган гоминдан армиясын тороп айласын кетирди. Калк кошундары душмандын курал жарагына ээ болуп, жеңиштүү илгерилей берди. Боштондук кыймылы тез кулаш жайганы ошончо айга жетпей, Иле аймагы толугу менен элдик кошундун колуна өттү. Улуттук армия түзүлүп, Алтай, Тарбагатай аймактарында эзилип жаткан боордош калкты боштондукка чыгаруу үчүн жорукка аттанды. Бул дүйнө жүзүндө фашизм очогу талкаланган даңктуу 45-жылдын башы эле. Келгинбай чалдын кийинки өмүрү өзү жалгыз жашаса да өтө тез өтүп жаткансыды. Кайгы капасынан аздап арыла баштады. Анын жүрөгүндөгү катып калган черлер гоминдантчылар менен кошо жоголгонсуду. Ушундай жакшы күндөрдүн биринде Келгинбай абышка күтпөгөн бир кубанычка бөлөндү. Күн шашке маал болчу. Аскер формасын кийген бир бейтааныш жигит үйгө шып кирип келди. Келгинбай абышканын үйү ушулбу? О, байланайын, деп байкуш чал ордунан тура калды. Анын үйүн бул жылдары эч ким мындай сурамжылап келген эмес.
Karılık kurusun. Kaysı valelen balam. Japarov bolum. Basa, kırgızsın go. Kelgen jigit töş çöntögünөн bir süret suurup çıkıp çalga sundu. Tanıysız mı? Şordu çal süretті köre koyup ökürüp ыйлап жиберди. Al eş boldun süretü болуучу. Esinen adaşkan abışka süretті karap alıp jaş balaça ыйлай berdi. Ыйламаңыз әке. Майор Келгінбаев Ешбол азыр комиссар. Комендантчылардын сазайын беріп жүрөт. Майдандан бери жүрөрдө ушул сүрөтүн берип, саламдуу айткан эле. Атам тирүү болсо, сүрөтүмдү ошол кишиге тапшыр. Эгер жок болсо, энем бардыр. Ошол кишиге тапшыр деп табыштаган. Dedi Japarov. Абышканын алжый баштаганына байланыштуу баласына деген сагынычы башын туман чалган аскадай далдаалаган эле. Азыр болсо бир керемет жел чыгып туманды түрдү да чалдын жүрөгүндөгү сагынычты айдан ачык көрсөтө баштады. Мурда үмүтсүз эле. Азыр үмүт менен ишенимди колуна катар түшүрүп, бул сезимди шордуу чал көтөрө алгыс даражага жетти. Аксакал, Dedi жигит жайлап. кана, көп балакты болбоңуз. Балаңыздын тирүү экенине кубаныңыз. Мен да Ешбол өңдү комендантчылар жагынан кармалгандардын биримин. Ичинде Ешбол бар 10 жакты күнөөкөрдүн буту колуна кишен салып, айдап бара жаткан 3 черикти өлтүрүп, кишендерин чагып тоого качып кеткенбиз. Кийин барып көтөрүлүшчүлөргө кошулдук. Ошентип эми комендантчылардан өч алып жүрөбүз. Биздин жагдай ушул. Кош болуңуз эми. Келгинбай чал шашкан бойдон Жапаровду шарт колдон кармай калды. Оосуңдан айланайын. Тузда мооз тийип кет. Кайра айланып келериңе жакшы. Муну калчылдаган абышка жегидей бирдеме караштыра жүрүп суроо узата баштады. Эшен бир келип кетпейт бекен? Азырынча келе албайт. Уруун кайсы балам? Биздин көлдүктүн балдары турбайсыңбы? Эшен менин түрүмдө бири келип коюп кайра кетсин. Деп жатып жоокерге токоч ооз тийгизди. Бирок баласынын көөнүн улап кемпири жөнүндө ооз ачпады. Атанең аман соо экен дегин жалгызыма. Анан жоокерди узата чыкты. О, касиеттүү жеримдин тусу. Эшенимди колдоп тирүү сактаган тура. Өлгөнүм тирилип, өчкөнүм жанганы чын болсо экен. О, касиеттүү жеримдин тусу. Эми жалгызымды өз элине аман эсен кошо көр. Деп байкуш абышка жалгыз үйдө курум мойнуна салып, эки колу менен жакасын муунта кармап, узак күңкүрөндү. Ордунан тургандан кийин кайгысына орток боло жүргөн кошунасын мындай кубанычтан куру калтыргысы келбей, Келгинбай уйгур чалдын үйүн көздөй басты. Айлар өтүп жатты. Жемек, ичмек, кийим кечек экен эле түшкөн эл жаңырууда. Нөшөрлүү кара булуттай каптаган караңгылак сөгүлдү. Боштондук менен коюндашкан калың букара колдоруна курал алып майданды көздөй агылды. Боштондук үчүн эр азаматтар майданда канын төктү. Комендантчылар бекем орногон Жыңхы деген жерде эсепсиз кан төгүлдү. Улуттук армия элдин боштондугу үчүн бир адам чегинбестен илгерилей берди. Акыры Үрүмчүнүн чоң дарбазасы ачылып, Жыңхы комендантчылардан тазаланды. Мына ушул чоң кыргында биздин Ешбол да курман болду. Эл боштондугу үчүн күрөшүп боштондук чек арасын Жыңхыга чейин жеткизишти. Өзү ошол жерде түбөлүк кароолдо калып койду. Ешболду бүткүл батальон узатып, көп ондогон мылтыктан ок чыгарып, комиссарга катуу кайгыргандык билдиришти. Шордуу чал баласы жөнүндө шум кабарды укканда эсинен танып кулап түштү.
Koşunası suu bürküp esine keltirgende adam görgüs türgө gelip aldastap ordunan tura kaldı. Çal kızım kolunu. Çağırıp ciberip kayradan kuladı çal. Canında turgandar göz yaşın bulap, şoru arılbagan pendenin kasiretine ortak boluştu. Uzak жылдар kaygı menen kapadan kacıbagan. Abuşka bul jolu bir gün içinde ele alcıp çığa geldi. Buğrul çaçı ağarıp, jağ eti sozulup, murdağıdan beter töşöktö tomolanıp kaldı. Bagar köröründen ayrılıp, kaygı mülcügön karı kişinin günü bul. Ertesi koşunası musafir çaldı, öz үйüne kirgizip alıp, tamdın oңжак kapşıtına orun berdi. Körörü бүтüp, kömörü kalgan bayqışın tiriçiligine boğru orbagan kişi kalgan жоқ. Kelginbay birde soğuk olsa, birde alçıp süyledi. Biroq tatım tuz tüyülgön tüyünçөгün kolundan düşürgön жоқ. Geçe eşenim gelip, bugün muğunuma girip kalıpmın. Elge gete tokşayбыз. Ata, jüremi, elge geteli. Kaygı menen kapadan kutulalı. Tuzun demi bölüp jep koyalı dep eşerim canıma gelip atpayбы. Sadağa keteynim dese. Dep süyledi çal. Keyde jöyülgön sözdörgö, aralaş özünün ömrü jönündögö kortundulardan da kadimkidey aytıp kaluvçu boldu. Menin çoң armanım ele eşendi kolundan jetelep barıp el jurtuna koşorum boluşu. Ep özümdün kindik karım tөгülüp kirim jurgan jerime baratam. Dep kolumdagı tuzdu görsetip. Mına Ulısık Göl'dün tuğulgan jerimdin tuzu. O kaklayın Uygur tuğandar. Eşenimi köyüzdü uzatqıl emi. Bizdi öz jerimizдің tuzu tartıp jatpayбы. Eçen jolu aç kalganda usunu jalap toyungam. Eçen jolku oor gündörde canıma alıp jürüp köngülüme tötöp boyma kayrat tapkam. Uşul tuz canımda jürgönde el jurtumdun bir tuğandarımdın janında jürgönдөй bolbodum bu. Men jerimdi sagınıp kusa bolgonumda uşul tuzdan jalap alıp sagınычымды tarkatkam. Ma bul düýnöde mындан kımbat nerse bolgon emes. Elden, jerden ajırap aga kusa boludan artık azap jok. Men çavarmandın kamsızın jedim. Baylardın zordugun, çokçuluktun kordugun gördüm. Oşonda ölüp kalamı dep korkkonum jok. Öz jerimdi görmey kalamı dep korktum. Men görgön korduguma ızalanbadım. Elden jerden adaşıp kalgaныma ızalandım. O tuğandar, uzatıp koygulaç. Öz jerimdin tuzun tartıp ata konuşuuzga alıp baratat. Uşintip Kelginbay kirpik kakpadı. Dam tatpadı. Aradan 3 gün ötpeyle çalda kuru gana söğüp kaldı. Bir günü erteң menen musapir çal töşөгүндө jansız jatkany bilindi. Uzak жылдар kaygı menen kasiret, sagınуу menen kusalık mülcüp bütkön şorduu abışka azaptуу ömrü menen tübölükö koş aytты. Karmagan soopkерлердин айтымына карагanda çaldın oozunda öz jerinin tatım tuzu бар экен. Көркөм окугандар Болот Назар жана Олжобай Шакир.